Саламатсыздарбы? Мен англис тил адистиги боюнча АТК-19 тайпасынын студенти Асанбек кызы Сырга. Химия сабагы. Окутуучу Тажалилова Анаргүл Айтиевна. Кайтарым байланыш сабагы. Сабактын темасы: металлдар, жаратылышта алардын таркалышы, алынышы, физика-химиялык касиеттери жана колдонулушу. Металлдардын жаратылышта таралышы. Металлдардын ичинен жер кыртышында кеңири таркалган алюминий, андан кийинкилери темир, кальций, магний жана титан. Калган металлдар анчалык көп эмес санда жер кыртышында кармалып жүрөт. Металлдар жаратылышта активдүү. Металлдар алардын туздары орточо активдүүлүккө ээ болгон металлдар сульфиттер жана оксидтер. Ал эми активдүүлүктөрү төмөн металлдар эркин абалда кездешет. Азыркы учурда 115 химиялык элемент белгилүү болсо, анын 85тен ашыгы металлдар. Шарттуу түрдө металлдар активдүү, жеңил өтмө жана оор металлдар деп топторго бөлүнүшөт. Металлдар негизинен кара жана түстүү деп бөлүнөт. Түстүү металлдар оор: цинк, жез, коргошун, сымап. Жеңилдери калий, натрий, магний, алюминий. Сейрек кездешүүчү металлдар: литий, ванадий, ниобий, рубидий, цезий, бериллий, вольфрам, цирконий. Сейрек кездешүүчү жер металлдары: скандий, итрий, лантан, антмониттер. Жана ошондой эле металлдар: асыл металлдар: алтын, күмүш, радий. Радиоактивдүү металлдар: радий, торий, уран, актиний жана актиноидтер деп подгруппаларга бөлүнүшөт. Металлдар тыгыздыгы боюнча эки топко бөлүнүшөт. Тыгыздыгы кичине металлдар, жеңил металлдар. Ал эми тыгыздыгы чоң металлдар, оор металлдар. Металлдар балкып эриши боюнча оңой жана кыйындык менен эрүүчүлөр болуп бөлүнөт. Оңой эрүүчүлөр: цезий, галлий, кальций, натрий. Кыйындык менен эрүүчүлөр: темир, платина, хром. Мен бул сабакта металлдардын жаратылышта таралышы, активдүүлүгү, өз ара бөлүнүштөрү, тыгыздыгы жана өз ара эрүүлөрү тууралуу маалыматтарды алдым. Ушуну менен менин кайтарым байланыш сабагым аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.